Danya Torazıyız. Siz daha başka işlerinizi azalttınız. Canada çıkaran reyetlerinizi toplattınız. Daha buna men zaymat ettim, ondan ayağına çıkardılar. Күндүгө маалымат берген боюнча. Себеби билесиңер, мен өткөндө ошол жерде турганда президентке биз убада бергенбиз. Биринчи кварталга бүтөбүз деп. Мына биринчи кварталга канча берип атасың азыр? Жарымдан бере албай жатасың. Ошто жерлерге мунапыс берүү кечеңдеп жатат. Мындан улам бүгүн 13-мартта президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жер мунапысы жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы боюнча жыйын өткөрүп, 7 райондун акимдери, тиешелүү адистер менен орун басарларын бир столго топтоду. Акимдер археологдордун чечимдери кечирээк чыккан үчүн мамлекеттик акты берүү процесси созулуп жатканын белгилеп, сунуш пикирлерин айтышууда. Маселен, Ноокат району 3500 арызды канаттандырган. Алар тиешелүү кортундулар берилбей жаткандыгынан кармалып турат. Учурда 500-үнө тийиштүү кортундулар алынып, маалымат тактайчаларга илинген. Жарандарга марттын аягына чейин кызыл китептер берилет. Маданият министрлиги баргандан кийин ошол жерге баргыла өзүңөр, же болбосо телефондор алып сурагыла. Тиги археолог сиздерге апарып документ тапшырды. Кортундуну качан бересиңер Маданият министрлигине? Мен культурадан болсо, ошол участоктордун жер тилкелеринин алдында ушул тарихий же башка мурастар барбы жокпу да. Анан тилекке каршы ушул эки кортунду алуу бизге убакыт талап кылынып атат. Биринчиден, мен өйдө айтып кеткендей, ар бир участок боюнча геология кортунду бериш үчүн Гипроземден координаттарды алыш керек. Ал координаттары атайын Пулково 42 деген тийиштүү документтер бар, ошол негизине берет. Анан негизинен геология корутунду берет. Экен барбы же жок экен. Анан мен культура болсо, археологдор бар, жерлерине карап чыгыш керек да. Мен өйдө айтып кеткенде, ошо 3500 тегерегинде участокты жерине барып туруп, анан астында, жердин астында тарихий же башка мурастар бар экенин аныктоош үчүн корутунду бериш керек. Ушул корутундуларга бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча болгондо 7 эле археолог болуп атат. Анан Ноокат району археологду күтүп атабыз. Эми анын биз жерине барып аныктап, комиссионно жерине барып аныктап чыгып, ошол пустой жерлердин баарын жокко чыгарып атабыз да. Бул эми кирбейт деп. Бизде только курулуп кеткен үйлөр жана фундаменттер кирет. Учурдан пайдаланып, биз дагы эми мынакей Кара Суу районунун тургундарына да кайрылып кетет элек. Сиздерден сураныч, ошол уведомление баргандан кийин сөзсүз түрдө архитектурага барып, бызга арыз жазышыңыздар керек. Бызга арыз жазмайынча биз район токтом аким бекитип бере албайбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө барып архитектурага барышыңыздар керек. Жарандар, сиздер да кайдыгер карабаңыздар. Сиздердин да жардамыңыздар бизге чоң. Ош облусунда жалпысынан 16199 объекти мыйзамдаштырылууга тийиш. Жарлык чыккан 1 жыл убакыттан бери болгону 213 мамлекеттик акты жарандардын колуна тийди. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов кварталдын жыйынтыгы менен дагы 2867 мамлекеттик акты берилерин билдирди. Жарлыктын бүтүшүнө 2024 жылдын 31 майында жарлыкты биз майына чейин толук аткарып бүтүшүбүз керек. Биз азыр өзүбүзгө тиешелүү 16199 бул курулуп калган фундаменттердин саны, анан үйлөрдүн саны курулуп калган. Биз ушуларды ошол жарлыктын мыйзамдуу бүтүшүнө чейинки убакытка толугу менен бүткөрүп беребиз деп азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жыйында облус башчы президенттин жарлыгы белгиленген мөөнөткө чейин толугу менен аткарууну эскертти. Ошо менен бирге мыйзамсыз бир дагы карыш жер берилбеши керектиги айтылып, бул багытта күн сайын маалымат берип туруу милдеттендирилди. Ошо акимдер менен тапшырманы берип сүйлөштүм. Себеби эртеңки күнү бизден сурайт экен. Жанагы орун басарлардан сурабай, бизден сурап атат. Ошондуктан жоопкерчиликти азыр өзүбүзгө алып туруп, ушул маселелерди күндүгө бизге маалымат берип турушун мен азыр талап кылдым. Анан бул ишти жандандырыш керек, кайрадан тездетиш керек. Эгерде кандай көйгөйлөр болсо айтылып атам, азыр эми көйгөйлөрүн айтышып атат. Алардан биз жогору жакка кайтып чечтебиз ал көйгөйлөрдү. Мыйзамсыз алынган турак жайларды териштирүү учурунда Ош облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212 беренеси менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине 6 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 2 кылмыш иши кыскартылып, 4 боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.